Ассаламу алейкум, Офсайд KG каналынын алтындай болгон көрүүчүлөрү, кандайсыздар? Сиздер менен бүгүнкү боло турган жаңылыктарды кыскача белгилей кетсем, Харри Кейн алгачкы трофейин жеңип алды. Реал Мадриддин чабуулчусу Родриго Гоэс Реалдан кетет. Соңку Эл Классикодо кереметтей оюн көрдүк. Жана ушул жана башка жаңылыктарды талкуулап сиздер менен бирге биз Офсайд KG каналына катталып, лайктарыңызды басып биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз тилинде жалгыз гана биз жаңы чыккан жаңылыктардан бөлүшүп турабыз. Анда эмесе кеттик анда. Тоттенхемде канчалаган жылдар бою трофей жеңе албай жүргөн Харри Кейн Бавария сапында алгачкы трофейине кол жеткизди. Харри Кейндин кубанычында чек жок. Харри Кейнге акыркы жылдары ар кандай негатив сөздөр айтыла баштаган. Өзү кереметтей оюнчу болгону менен эч бир трофей жеңе албаса, анын баарын не пайда дегендей. Харри Кейн бул трофейсиз жүргөн сериясын бузду дагы Бундеслигага келип, Бавария менен чемпион атанды. Не дейбиз Харри Кейнге ийгилик. Кийинки жаңылыктар: Реал Мадриддеги Родриго Гоэс Реалдан кете турган таризде. Неге дегенде жаңы тренер келет, Хаби Алонсо. Келишимге кол койду дешти. 3 жылга 2028-жылга чейин. Родриго кете турган болсо, анын ордуна Байердеги Флориан Вирсти ала келет көрүнөт. Родриго каяка барат? Родригого кызыккан АПЛдеги топ клубтар дагы бар. Алардын бири Манчестер Сити, Ливерпуль жана Челси. Родриго кайда барам десе дагы аны бардык команда жанталашып алабыз десе керек. Ла Лиганын акыркы турларында соңку Эл Классико болуп өттү. Жана дагы Эл Классикодо Барселона 4-3 эсеби менен басымдыкты алып, Реалды жеңди да Ла Лигадагы кубогун жеңип алмакчы. Реал Мадриддин бардык менмен деген защитниктери бүт жаракат алып, азыркы защитниктери менен эч кайда ута албайт да болчу. Килиан Эмбапенин даже хет-триги жардам берген жок. Барселонанын жаш оюнчулары Лига чемпионовдон Интерден утулгандан кийин көңүлдөрү чөгүп, Эл Классикодо кандай болот экен деди элек, бирок Эл Классикодо дагы өздөрүн көргөздү. Жана дагы Ламин Ямал айтмакчы: бизге канча гол соксо соксун, бирок баары бир биз утабыз дегендей. Барселона утуп кетти. Ханси Фликтин келери менен Ла Лиганы жеңип алганы бул кереметтей көрүнүш. Жана дагы Карло Анчелотти Реал Мадрид менен кош айтышып, Бразилия улуттук курама командасына барат. Бразилия менен келишим түзүп койду деп дагы кабарлагандар бар. Жана Реалга Хави Алонсо келип 2028-жылга чейин контракт түздү. Эми Реал менен Барсанын жаңы тренерлерин кандай каршылаш болот, кандай план менен ойношот, аны алдыдагы сезондордо көрөбүз. Хави Алонсо Реалда мурда ойногон, жана дагы кандай ойношту, кимге кандай мамиле кылышты баардыгын билет. Жана алдыда боло турган клубтар аралык аалам чемпионатына дагы Хави Алонсо баштап бара турган сыяктуу. Не деген менен ийгилик каалайбыз Реал Мадридке. Арсенал футбол клубу трансфер боюнча рекорд жазайын деп жаткан сыяктуу. Акыркы трансфери Деклан Райс болчу, эң кымбат рекорд. Деклан Райстын оюнун сиздер дагы көрсөңүздөр керек. Реалга 2 жолу штрафнойдон гол сайган, жана дагы
Арсеналды быйылкы сезондо сүйрөгөн Деклан Райс болсо азыркы 9-дукка накты чабуучу керек болуп жатат негизи Арсеналгачы. Арсеналда ойногон мисалы Кай Хаверстин ордуна Кай Хаверс деле Арсеналда жакшы жаракаттан жаракат алып өзүн көрсөтө албай жүрөт. Анын ордуна Микель Мерино чыгып жүрдү. Микель Мерино накты 9-дукта ойной албайт. Анын орду башка. Мисалы анын орду башка жак. Арсеналдын тренери Микел Артета өзүнүн башчыларына сунуштаган сыяктуу. Ньюкасл оюнчусу Александр Исакты алабыз деп жаткан. Александр Исакка кызыккан топ клубтар өтө көп, жана дагы Александр Исак финалга топ келет. Мисалы АПЛде ойноп көнүп калган жана Арсенал Исакты алып эмки сезондо АПЛди жеңип алууга накты ниетин койгон сыяктуу. Биздеги болгон жаңылыктар ушулар болду бүгүнкүгө. Биздин каналга катталып жана лайктарды басып кеткенди унутпайбыз. Жакшы калгыла.